Биз жанагы бир перевал бар элек. Бүттүк ошо сүрөткө чыгып аткан. Мелстен өттүм. Өтүп жана жолго чыктым трассага. Трасса менен барат. Торгартка чыгып, жана жерден тизем ооруп атканда мен акырын жүрдүм зорго. Спустарына катуу эле түштүм. Андан кийин жолдон барат, где-то 10-15 скорость менен бардым эптен. Ошо жаңадан өткөндөн кийин оң жакта бир жанагы поезддин вагончиги бар. Поезддин вагончигинде жанагындай Кола сатат. Кола ошону саткан. Ошол жерге кирдим, бир саат жанагы тамак жедик. Андан кийин тизем ооруп атканда тиги жерде байке как раз жанагы мазь бар экен. Мазьды сүрттүм. Мейиме кетти, бир аз болду жакшы болуп калат болуш керек деп. Ооруган деле уже сезбей калдым. Не чувствовал да, көп ойлогон жокмун да. Велосипедден да учтум анан жанагы трассадан. Короче, сутка өтөм. Өзүм көндүм. Мотивация сутка өтөм деп анан барып, жана Торгарттан өттүм. Уже кечкирип калат. Кийин коён түлкү жолду көрүп. Анан суу бар го, сууну кечип, сууну кечип кетип, келсиге барып аткандачы. Мен ошо саат 2-3-төрдө кечтим ошол сууларды. Кайгыр билесиң. Жок, ал эмес. Ал көк айгыр эң акыркыда берген. Ошол сууну кечип саат 3-4-дө жаман мустак экен жанагы. Сууларды кечип деп картаны карап кетип атам. Анан 3-4 турист вот жанагы уже фаралар көрдүм да жаман сүйүнүп үй болсо кирип эс алайын, уктайын деп. Барсам жок, жанагы туристтер экен аларчы, көнүшкө катышкан. Ал жөн эле фарасын кийип коюптур. Жанагы палаткаларына макул деп алардан өттүм кайчы. Эптеп келсуга жетем да отура депчи. Баратам. Канан саат алардан өттүм. Алардан 5 километр, 10 километр өттүм да примерночи. Анан саат 4-төн өтүп калып уже таң атайын деген суук малда. Анан фонарьды жагып баратам. Кетип атсам бир малда оң жагымда капкара нерсе чуркап атат да. Акырын кетип атат. Бар эле 10-15 скоростьта. Баратам, дагы жүрүп атат. Ёма, тополоспу же койлорбу деп коем. Бирок алар мынчалык чуркаш киреле деп фараны моуна жактым. Жаксам эле түрттө каршы ошо алдымда туруп чоң деп. Көрүш моундай. Далдар моундай толук. Овчарканын экизе чоң, точно капкара. Төртөө мени карап турат. Аркасында 7-8, может больше. Анын уже көргөндө катып калдым, тоңуп калдым ошол жерде. Не кылыш дейм, ой жок деп беречи. Коркуп, бычакты алдым деп акырын. Гездар кинодо мушташам деп. Анан где-то 20 мүнөт өттү да убакытчы. Анан бир аз өзүмө келдим. Бирен ток жылган жок аларчы. Мени карап көздөр күйүп турат фонарь. Может, болсо болбосо болбойт деп. Короче, эптеп до конца жетишим керек финишке деп. Менин атым Нурдин Бабакулов. 26 жаштамын. Үйлөнгөн элекмин. Көп өзүм Жалал Абадтан болом, Ала Бука районунан. Анан окуун 9-ту бүткөндөн бери шаарда жүрөм. Университетте окуп, анан окуу бүткөндөн кийин ушул жакта иштеп калам. Көптөн бери. 6 жыл болду. 6 жылдан өтүп калды, велосипед жүрүүсүнө жүрөм азыр. Велосипед оңдоп, жарыштарга катышып, уюштуруп. Ошо велосипедтерге кандай келдиң? Велосипедтерге ошол жумуш жок жүргөм. Жумуш жок жүрүп, анан жумуш издеп, могул жактарда шаарда билесизби? Кээ бир көчөлөрдө могу корейский велосипедтер жаңы келип баштаганда, жолдун боюнда сатып, анан ошо велосипедке кирип көрөйүнчү деп ошол жактан жумушка кирип калгам да. Биринчи корейский велосипедтерди сатып, оңдоп, ошентип үйрөнүп баштагам. Кызыгып кеткен мага ошондо. Анан акча дагы, в принципе, өтө көп эмес, өтө аз эмес, жетиштүү тапса болот негизи. Башында бир аз азыраак болот. Анан уже опыт алгандан кийин жакшы тапса болот. Сезондой жумуш да бул. Silk Road Mountain Race жөнүндө каяктан биринчи уктуң? Silk Road Mountain Race жөнүндө бардык, мисалы менин чөйрөмдө курьерлер, велогонщиктер, туристтер,
баардык ошол Silk Road жөнүндө сүйлөшкөн да, 2-3 жыл мурдачы. Баардык ошол алардан угуп, анан мисалы 2-3 жыл мурда гонкага жарышкан туристтер бар го. Ошол мен веломесто магазинде иштегенде алардын велосипедтерин оңдоп берип, даярдап аларды гонкага. Мисалы Влад Подовпедов бар го. Ошонун велосипедин мен обслуживание кылып бергем. 2022 жыл капам. Андыкын оңдоп бергем. Андан кийин сары карбон велосипед бар. Аны жаңа заказ кылганда мен чогулуп бергем андагы. Көптөгөн туристтердин велосипедин мен жасап бергем. Кауткаларын алмаштырып, покрышкаларын алмаштырып, ошондой нерселерин, настройкаларын, ошолордун угуп, кызыгып бир аз. Андан кийин 2023 Айпери деген Айчолпон или Айшола? Айпери. Айшола катышкан. Анын деле велосипедине жардам берип, мондай кылсак болот, тигиндей кылсак болот. Александр дагы өзүнүн советтерин айтып, мондай алсаң болот, мону алсаң болот, мону алсаң болбойт деп. Бир аз кызыгуу болгон. Анан негизи мотивацияны чынында жана берген, Вадим берген мага. Вадим 2 жолу катышкан. Анан ал айткан, неге туристтер катышат? Туристтер көргөн жерлерди биз көрбөйбүз. Биз неге андай таба албайбыз велосипед? Негизи биз Кыргызстанда болгондон кийин биз тагы велосипедке кызыккандан кийин биз тагы ошол жактарга чыгышыбыз керек деп айткан да. Анан бул жылы катышпайм, кийинки жылы катышам деп жанагы сөз берген өзүмө. Ошол. Буга чейин гонкага чейин кайсы жакка чыгып жүрдүң эле? Анда өзүң да мындай бир турист катары Кыргызстанда айдап жүрдүңбү велосипед? Ооба. Турист катары биринчи жолу ошол 2021 жылы бир жума саякаттап келгем өзүм үчүн. Бул шаардан чыгып, Кемин, бул жакта айылдар бар го, шаардан чыкканда бүт айылдарды кыдырып келгем. Кемин, Кемин, Орловка, Кегетти, Чуңкурчак, Ысыата ушул жактарга тееп келгем. 2022. Андан кийин бир аз вело жарыштарды уюштурганбыз өзүбүз. Ошолорго катышкам. Бактияр байке менен Travel Club KG деген бар го. Ошол менен чогуу МТБ Кыргызстан деген инстаграм ачып, вело жарыштарды уюштурабыз. Кыргызстандын биринчи Бурана рейс, Кокоморен рейс, Соңкой рейс, Ысыккөл рейс, Аэропорт рейс, Чуңкурчак, Ысыата, Король Ысыаты. Ошол жактагы вело жарыштарды уюштуруп элек и өзүбүз катышчу элек адамдарды кызыктырыш үчүн, шаардын тургундарын. Анан ушу гонкага даярдык боюнча айтып берсең? Даярдык көп деле болгон жок менде. Себеби мен өзүм велосипед оңдогондон кийин туристтер менен бир аз велосипедден обслуживание кылганда алардын велосипедин көрөсүз. Мен уже бир велосипедти көргөндө бүттүгүн билип коем характеристикаларын. Мисалы 15 минут карасам уже полный велосипеддин ценасын, кандай сумка турат, кандай функцияны аткарат сумка, полный билип калам уже. Мындай сумканы карайсыздар, мондай сумка керек экен, мондай сумка керек эмес экен деп уже айырмалап калат. А бирок ошол вело жарышка катышканда ошол сумкаларды тандаганда акча жагынан кыйын болот экен, анча эле кыйын болот экен. Ошол үчүн көп акча короткон жокмун мен. Самый минимальный велосипед, минимальный расход менин катышымда. Опыт алыш үчүн, анан жер көрүш үчүн биринчи эле очередь. Ошол. Тренировка боюнча көп тренировка алган жокмун. 1-2 жолу Ысыатага бардым. Мисалы үчүн картаны көргөндө ошол жак бар эле да, жол биринчи. Ошол жака бир аз көрүш үчүн 2-3 жол бардым. Анан бир жол Бурананын жарына чейин барып келдим. Вакыт болгон жок. Менде вакыт көп болбойт бул жакта. Постоянно болушуңуз керек. Велосипед оңдош керек бул жактачы. Анан күндө эрте мен саат 5-6-да эртең туруп кетем. Саат 10-го чейин бул жакта 10-да жумуш башталат. 4-5 саат тееп келем велосипед. Ошентип 2 жол тренировка кылдым. Анан кечки амал могул жерде флагшток бар. Ошолдуктан тоого пешком чыгам. Пешком түшөм. Мен билем да ошол негизи ошол жарышта пешком чыгыш керек, пешком түшүш керек деген нерселер болот. Ошол бир аз тренировка кылдым.
1 айда bir 15 жыл тренировка кылдым болду. Жарышка. Анан бул катышып кеттим. Велосипедти акыркы 1 айда. Акыркы 1 айда велосипед таптым. Велосипед жок эле менде. Дос балам велосипедин алдым. Болду анан ошо менен жарыштым. Анан акча бир аз чогулттум. Регистрация кылдым. Вадим айткандай, биринчи регистрация кылсаң, уже пути назад нет да, аркага жол жок болуп калат. Уже катыш керек. Анан ошон үчүн сразу акчаны бердим мен эптеп. Акчаны бердим дагы. Акчаны 1 ай мурда бердим. Бергенинде уже катыш керек болуп калды. Анан уже кичине тренировка кылайын деп, уят болбойн деп. Тренировка кылып кичине бир аз андай азам акча, бир аз акча чогултту. Эми анда жанагы гонка жөнүндө айтып берсең, жалпы кандай өттү сага? Анан эмне жакты? Гонка жөнүндө айтсам, биринчи очередте опыт алдым өзүмө. Мисалы буга чейин 5-6 жыл велосипед чөйрөсүндө жүрсөм, бирок мынчалык опыт алган эмес элем. Аз убакыттын ичинде көп адамдар менен тааныштым, көп жерди көрдүм. Анан өзүмө опыт алдым. Эң негизги эмне үчүн гонкага катышайын дедиң? Неге ошол жерди көрсүм? Мисалы Кыргызстандын природасы кыз жагандай эң эле биздин байлыгыбыз природанын негизичи. Мисалы чет элдерден природа үчүн бизгече аба ырайы үчүн, тоолор үчүн, коз жерлер үчүн. Негизи мен Казакстанга, Өзбекстанга, Казакстанга чыгайын деген элем бул жылычы. Аны ойлонуп көрсөм, Silk Road Mountain Race жарыш, биринчи очередь туризм, жерлерди көрүп келесиз. Иностранецтер менен таанышасыз. Плюс биринчи өзүңдүн жериңди көрүп, өзүңдүн эчкана тарыхын билип, анан чет өлкөнү көргөн жакшы деп ойлодум да. Өзүңүздүн жериңизди көрбөй туруп, Казакстанга чыксаңыз, ал жактан кишилер сурап калышы мүмкүн, Кыргызстанда ушундай жерлер барбы, жокпу, окшош жерлер деп. Аз билбей турасыз ал жактачы. Ошон үчүн бул жылы Кыргызстанды көрүп, кийинки жылы уже башка мамлекетке чыгам да, Кудай буйруса. Ошон үчүн Silk Road'да биринчи очередте жерди көрөсүз, иностранецтер менен таанышасыз. Анан өзүңүзгө опыт аласыз. Ошон үчүн. В эту велогонку. Как вам? Нормально? У вас уже опыт есть, да? Да. Теперь у меня главное, чтобы ничего больше не ломалось. Уже Дай бог. достаточно. И не должно поломаться. В принципе, у вас детский велосипед титановый. Как думаете, что можно еще добавить на эту гонку? Добавить? Или наоборот, чуть какие-то перевалы нужно убрать. Покороче делать. Нет, перевал нормально. Нормально? Да. Можно было даже шабат добавить. Угу. Но там вроде неприятный перевал. Угу. Маршрут абдан эле узак, Ооба. 1000-2000 километрге чейин жакын. Анан Кыргызстан кандай экен? Өзгөрдү ошо көз караш Кыргызстанга. Кыргызстан аябай өзгөрдү меники. Буга чейин мен түз жолдорду дептем. Тоолорго чыккан эмесмин көп. Анчалык бийиктикке чыккан эмесмин. Ал жака мисалы могу вело жарышта мен мынчалык ойлогонум эле нарын кооз экен депчи. Көрсө аябай кооз экен. Нарынын 90% аябай кооз экен. Эли, жери, суу, таш, бүт нерсе жакты мага.
Жануарлар бүт нерсе бар экен. Коён, түлкү, карышкыр, аю. Бирок аюны көргөн жокмун. Калганын көрдүм. Бүт нерсени көргөн. Анан жалпы кыйын болдубу? Ооба. Кыйын, аябай кыйын болду. Мен ойлогом, мен түз жолдон жүргөндө brevetке катышканда 200 километрди 7,5 саатта тепкем. А мен ошого расчет алгам. Түз жолдо примерно грунтовка болсо, мисалы 7,5 саатта тепсеңиз, мен аны 15 саатта тепсем болуш керек деп. А бул жакта подъемдордо андай скорость болбойт экен. Бул жакта өтө айырма чоң болду. Погода классная, смотрите. Снег идет. Шик. Жолпон или биринчи эле могу кегертип пероого чыкканда эле уже оозум ачылып калды менчи. Анан ушул сен жалпы 15 күн да лимит, Анан ошол 14 күн, ошол 14 күнүн ичинде канча кайсы убакыт эң кыйын болду? Анан сен деген жүргөнүң 17 күн канча бир минут болду, канча бир саат болду. Анан ошол күндөрдү кандай өткөрдүң да, ошо акыркы күндөрдү, анан деген убакытты карап аттың да, сен де караган жоксуңбу? Убакытты карап аттым мен башына чыкканда эле билгем. Мен бат жүрө албашымчы. Мен ортодо же аркада кеткенин билем да. Уже финишке чейин биринчи очередте чыкканда эле болот, кегетиге чыкканда уже кыйын экенин билдим. Канчалык трасса кыйын. Уже представление кетти, кандай кыйын болот. Анан өзүмө цель койдум, бирок финишке жетем. Бирок канча убакыт болот финишке жетем дегенде жана өзүмө сөз бергем да. Кандай кыйынчылык болсун, велосипед сынабы же өзүм ооруп каламбы. Анан көптөгөн кыйынчылыктар болду жолдо. Башында бутум ооруду. Вело жарышта бут ооруду. Анан бул экипажчик азыр деле уктап турат. Мисалы уктаганыңызда колуңуз уктап калат го. Ошондой болуп, могу колум уктап калган, мондай жол тресс болгондончу. Могул экипажчик жакшы дейт азырданчы. Анан могу тизелерим дагы деле ооруп атат, перас. Ошол кыйын болду. Биринчи бул тизем ооруду, анан колум мондай тресстен. Менин велосипедим бюджетный болгон үчүн амортизатордон көп роль ойнойт экен да. Амортизатор жакшы иштебейт, мондай жестко иштегенден кол уктап калат экен. Мен үч колум менен иштедим, эч колум үч кол менен эле жүрдүм. Ошондой жүрүп, бир жерде велосипеддин тормозу иштебей калды, задний тормоз, жидкость бир аз агып калыптыр, бозду. Анан передний тормоз менен түшкөнгө болду. Ошо соңкүлдөн чыгып атканда, ошондо чыгып атканда мен только передний тормоз менен түштүм, өтө кыйын болду.
бир 60-70 скорость менен түштүм. Ошону анчы. Бираз чыгып кеттим, жолдун четтерине чыгып аттым, мындай түшүп аткандачы. Жолдун четине чыгып, 2 бут менен тозо калып, түшө калып, тормоз менен. Жаныңда бар беле? Жидкость. Жидкость жок эле. Жидкость жок. Нарынга барып, ана жидкость алган мен. Ага чейин только передний тормоз менен кеттим. Каякта уктадың биринчиден? Чатырдабы же озерге кирдиңби? Башында мен палаткада уктап аткам. Интересно, палаткаңыз болсо, анын жанында таяктар болот, билесиз, четинен жанагысы. Ошол таяктарды унутуп калдым менчи. Бардык жарышта бир нерсе унутасыз да. Мен ошону унутуп калдым. Андай жок, ана жанагы четинде коюп туранчы. Палатканы кайсыл бул жерге барам, сразу уже жаңа место издейм, чтобы менде курчок бар да. Үстүнөн илип туруп беле, мындай эле үстүнөн мону потолок болсо, ошо илип туруп эле, анан бул жактагы таштарды коюп туруп эле, ошондой жатып аткандай. Биринчи эле кээде да ошондой болду, бир үстүмдө жабык жер бар экен, крыша. Ошол жерге сразу токтодум, саат 7 элечи. Ошол жерге курчокту илип, анан бул жана палатканы илип, палаткамда 4 жагына ташты койдум, бастырып туруп, анан ошонун ичине жаткырдым. Башка күндөрдө да ошондой кылдыңбы? Бир жарышта бир 3-4 күн ошондой кылдым. Андан кийин уже мечиттерге кала баштадым. Мисалы, могу казармадан баштагандан кийин уже айылдарда мечиттер, бир ар бир айылдарда мечиттер бар экен. Мечиттерге кирип аракет кылдым. Көбүнчө бир 60-70% мечитте уктадым. Кечинде как положено саат 10-дорго чейин жүрдүм. 10го киресиз. Тамак ичип 11де уктайсыз. Эртең менен кичине китеп болсо китеп окуйсуз. Мечитте ар бир мечитте китептер бар. Ал жерден өзүңүзгө кызыктуу нерселерди окусаңыз болот. Гонка убагындачы кандай болду? Ошо гонка убагында. Китеп окудуңбу? Мечитте киресиз. Киргенинизде китептердин түрлөрү бар. Бир карайсыз башын. Кызыктуу болсо 1-2 барга окуп мечитке кирип. Анан куптан намазы болот. Куптан намазын окуп. Башынан мондай болду. Мен өз оюм боюнча намаз окуп, гонкага жарышып, итто намаздан тургузуп алайын деген оюм бар болгон да. Анан вело жарышта чыкканда эле биринчи багымда, анан ас багымда бешим, асыр, шам, куптан болот да, 5 маал. Багымда окуп чыккан мен 5-имди дан окудум. Ошондо 1 саат убакыт жоготуп аттым жолдочу. Ошондо менен өтүп кетти башынан. Негизи башынан мен 20-чы болуп кетип аткам. 15-20-чы директачы очередте. Намаз окуганда ошо 2-3 жол намаз окуганда алда чыгып кетти жанагыларчы. Жаштагылар. Анан мен ошонун айынан пералдан өтө албай калдым. Эгер намаз окуганда өтүп кетет элем пералданчы. Ошол пералдан өтө албай калып, разница көп болуп калды ошо пералдан элечи. Андан кийинки күнү чыкканыбызда уже погода жаман бир аз сыналып калды, жамгыр болуп калды. Биз убакыт көбүрөөк жоготуп калдык ошондочу. Тигилер билбейм кандай погодада өттү, бирок разница 1 күн болуп кетти да. Биз пералга чыгып аткан, олар уже казарма жана жакта жүрүп аткан. Жаңы түндүк түштүк жолуна чыгып аткан да, мындайчы. Соңкөлдөн, Сусамырдан. Ошол мечиттерде калат, көбүнчө мечит. Тамак аш кандай болду? Ошо тамак аштан кыйын болду бизге. Өтө кыйын болду. Биз 120 жол бараткан мен Соңкөлдөчү. То есть Сусамырда. Сусамырда билесиз, жолдун жанында бир магазин бар экен. Жана Кожомкул деген айыл бар. Киресиз магазинде, эч нерсе жок магазинде. Чипсы, печенье, баардыгын жеп кетти. Нан. Бизде Кыргызстанда билесиз, нан жок курсак тойбойт. Кириле, нан барбы дедиңиз? Нан жок дейт. Эмне бар деп карасаңыз, эч нерсе жок. Ону бар, нерсе алып отурду. Эжеден сурадым, эже нан келеби, башка жактан алып келбейсизби? Азыр туристтер көп келет дедим мен сразу эч. Аркамда да 100 турист, 80 киши бар да. Азыр туристтер келет. Нан алып келиш керек. Бизге бир нерсе жеген керек, жете албайбыз десем, макул деп башка магазинден 1 саат күтөсүңөр деди. Макул дедим. Келген туристтерге да колдон келишин түшүнүп аттым, азыр нан жок экен, мындай жок экен, күтүп турушубуз керек. Келет экенбиз, макул деп күтүштү алар. Ошол магазинде бир
магазин толуп калды, ичинде бир 15-20 чакта адам келип туристтерчи. Ошолукта 1 саат күттүк. Ар бир магазин киргенде менесе жетишпей аткан нерсечи, тамак калып аткан ичинде жеп турган нерселер. Башында бир 3-4 күн ошондо кыйын болду. Кожомкулга ошондо экинчи күнү келдиң да. Анан ошондо эле тамак аш түгөнүп калды, Түгөнүп калды. Курсак ач, жамгыр башталган соң жанагыда. Анан эжеден сурадым, эже жамгыр кандай жайт бул жакта сразу погоданы сурадым. Кечинде жайбы же күнүс күнү жайбы, кайсы убакта бизге удобный болот велосипед менен жүргөн десем, кечинде да жайт, күнүс күнү да жайт дейт алайчы. Анан мен интернет бар экен, как раз интернет карасам, эртең менен саат 3төн кийин жамгыр жок деп турганда, ана жакшы болду дедим. Андан 3төн кийин уже 3ке чейин уктайм дедим, 3төн кийин кетем дедим да. Таңкы 3. Так. Анан ошол кээ бирлер ошол үй жана гостиница жок болгон, гостиница салса жакшы болот экен ошо Кожомкулгачы. Туристтер көп жүрөт экен. Биз келеткенде жакка да келип аткан, бул жакка да кетип аткан, бирок гостиница жок. Анти биз гонка жарышкан кишилерден уже чарчап калган көбүчү. Гостиница сурайт магазинден, гостиница бар деп жок деп. Анан ошо магазинден үй бар экен атасында. Ошол үйгө бир 5-6 жаңы вело жарышка чыкканда кирет да туристтерчи. Анан мени сурат, сен да кирип жат эс албайсың деп. Мен жок кире берсе дедим. Мен акча коротпойн деп, бир аз ылдый, анан 2-3 саат уктайм да менчи, 4-5 саат максимум. Бир аз ылдыйга чыккан жана жаңы салынган үйлөр бар го. Эшик ачык, эч нерсе жок. Ошол жака эле кирип эс алам деп, ошол жака кирип эс алдым да мен. Анан 3-4-төрдө кеттим анан. Канча уктадың? Орточо канча саат уктап аттың? Биринчи күндөрү ошол 4 саат, 5 саат уктап аткам. Влад айткан ама, Влад Подафедов ал 3 саат, 4 саат уктайм деп атканда вело жарыштачы. Мен да ошого ориентир алып, погода ала ориентир алдым да. 4 саат, 5 саат уктасам, уже жамгыр токтойт, андан кетем. Жол түз болгондуктан көбүрөөк жүрүп алам деген да менчи. Бирок ошондой эле болду. Ошол күнү саат 4-тө чыккам. Суусамырдан Соңкөлдөн өттүм да мен, жолдон чыгып, көптүгүн ашып кеттим мен ошондо. Мисалы Теңиз байке, мен алдымда кетип атканда, жана перевалдачы. Мен алдыман өтүп кеткен. Мен болсо суусамырда жатып калдым да. Жатып калып 3тө туруп кеткем. Туруп Соңкөлгө жетейин десем, Теңиз байке мен аркамда келип атты. Темир байке. Темир байке аркамда келип турат. Мен аркамда өтүп кеттим. Көптөгөн кишилерчи. Биз магазинде отурабыз, туристтер менен 3-4 магазинде, 3-4 турист менен деп жолдон өтүп кетип атканда көбүчү. Көрсөм мен алдыга өтүп кеттим андачы. Көбүнчө гонка ошо айылдардан өтөт. Ошол ошокто айылдын тургундары алар менен бир сүйлөшүп аттыңбы? Анан алар кандай бир реакция кылып атты? Реакция жакшы. Алар шок. Не болду, велосипед туристтер көбөйүп кеткенби деп. Не болот деп баары бир өткөн сурайт. Не болот, не болот. Алар хай дейт да мачы. Мен ассаламу алейкум десем, шок алар. Сен кыргызсыңбы дейт, сен турист эмессиңби дейт. Жок, мен ошо жарышка катышып аткан деп. Баары бир жолуккандар сураган, не болот атат, кандай болот. Анан ушундай вело жарыш болот атат. Ушундай 36 мамлекет катышып атат. Туризмди өнүгүп атат. Ондай түшүндүрсөм. Анан бизде кыргыздар көп эле түшүнүк мындай экен. Неге керек сага бул вело жарыш? Катышпай эле койбойсуңбу? Мага приз эмне деп сурайт. Приз жок десеңиз таң калат. Мындай көп акча койбойт, алдыкта машина койбойт десем таң калат. Андан эмнеге катышып атасың деп. Анан кээ бирлерине түшүндүрүүгө аракет кылдым. Туризм өнүксүн, Кыргызстанды көрсүн. Эгер биз катышсак дагы, биз катышкан сайын элдер көбөйсө, туристтер көбөйөт мисалы. Туризм биздин мамлекетке кошкон салымыбыз болот кандайдырчы, кичине болсо дагы. Менин максатым да ошондой болду да. Кыргызстанга кандайдыр мисалы биз вело жарышка катышсак дагы, бир аз эл көбөйсө, туристтер дагы келип катышат.
Мисалы биз ар бир жерде сүрөткө тартып, видео тартып чыгарсак, туристтер көрөт. Кызыктуу жер бар экен деп туристтер келет. А эгер биз катышпай калсак, мисалы, туристтер дагы алар деле акча коротот да келгенчи. Мисалы, алар деле эгер башка мамлекет кызыктуураак боло алса кетип калышы мүмкүн. А бизде ушул вело жарыш болбой калса, анда туристтер дагы болбойт. Акча деле болбойт. Кыргызстанды эч ким деле тааныбайт. Туризм бир аз ылдап түшүп калат да. Ошо туризмге дагы кандай бир кичине болсо салымыбызды кошоют деп катыштык вело жарышка. Анан менин оюм боюнча ошол мамлекет тарабынан дагы кандай бир колдоо болсо жакшы болот эле. Өнүгүү жана мисалы кичине болсо көңүл буруп, ал ой жактан бизге бир аз колдоо кылып койсо, туризмге өтө чоң салым кошулат да. Мисалы бир аз эле колдоп койсо, телевидение жагынан, реклама жагынан, мисалы туристтер финишке барганда аларга кичине белек берип, ошондой кылып койсо, бизде бул вело жарыш өнүгөт да. Өнүккөндө биринчи ден соолук, бизден жаштардан катышып баштайт вело жарыштарга. Спорт өнүгөт, велоспорт. Мамлекет туристтер көбөйөт. Барлык жана плюс жагы көп болот да. Ушу жарышта эң негизги. Анан эң негизгиси бул Кыргызстанды көрсөтүш, туризмди өнүктүрүш. Жарыш болсо, бул мен ойлойм, эми кызыктуу болуп калды. Туризмге мындан ары катышам Кудай буйрса, бардык вело жарыштарга катышып, опыт алып, эгер мүмкүнчүлүк болсо, дүйнө жүзүнө барып катышып келгенге вело жарыш боюнча. Ошол чөйрөнү спортту, туризмди өнүктүрүш үчүн салым кошконго даярмын да. Мындай суроо. Кыргызстан ошо башка бир облустарда кандай экен? Буга чейин Жалал Абад, Сары Челек жакта жашап анан Бишкекке көчтүңөр да. Анан башка айылдарда кандай экен вообще? Жашоо, турмуш эми силер ошо 17 күн жүрүп, анан деген көбүрөөк көрүп келдиңер да. Көптөгөн жерди көрдүк. Көбүнчө ошол Нарынды көрдүк да. Нарынды көргөндө Нарын эли башка айырмаланып турат экен бир аз. Жөнөкөй. Бирок жашылдандыруу азыраак экен Жалал Абадка караганда, мисалы башка областтарга салыштырмалуу Нарында адам жашаган калктуу конуш жерлерде жашылдандыруу аз экен. Көбүнчө тоолордо жакшы, ал жакта бүт кооз. Бирок именно адамдар жашаган жерлерде жашылдандыруу аз экен. Ошол жагы минус экен да. Мисалы Ысык көлдө салыштырмага алсаңыз, Ша Бишкекте, Ошто, даже Баткенди деле салыштырып көрдүңүз. Баткен жактарда, мисалы жазында өрүктөр гүлдөп турат. Бир айга кирдиңиз, сразу уже түп-түс болуп, сон болуп гүлдөп турат. Мисалы Нарындын кээ бир айылдарына кирсеңиз, ал жакта жашылдандыруу аз да. Мындай пустыня мындай. Бирок кээ бир жерлер мындай, ушундай пустыня, чөл эле, мындай мыс алышууга өтөлүп баратканда аякта мындай бир Нарындын өзүндө дагы, мисалы тоолору дагы мындай кызыл сыяктуу болуп турат экен да. Анда пустыня да, башкача өзүнчө. Кооз, бирок жашылдандыруу аз экен. Кайсыл жак көп жакты, кайсыл жер? Биз ушу бардык көлдөрдү эле өттүң, Чатыр көлдү өттүңөр, Көл суу, Соң көл, Ысык көл. Мага жаккан ошол Соң көл менен Кел суу, Чатыр көл, анан Ак суу же Ак сай деген ушундай жерлер бар экен. Ак сай, өрөн. Ошондой жерлер жакты. Ал жакта туризм өнүгүптүр, бардык нерсе өнүгүптүр. Ал жакта интернет бар, Wi-Fi бар, баня бар,
тамак аш, бүт нерсе бар экен. Конный тур, конный прогулкалар, ат менен элдер чыгып аткандыгы, бирөөлөр түшүп аткан, мотоциклда, квадроциклда, горный машина, ар кандай могу спринтерлерде туристтер бар кетип аткан, студенттер. Ошону аябай жакты. Ал жакта аурасы башка экен. Опыт боюнча кайсы опыт алдың? Айтып берчи кичине. Опыт алдым мен деген вело жарышта. Эгер максатыңыз путешествие боло турган болсо, 50 миңге чейин велосипед менен катышсаңыз болот экен. Эгер сиз какой-то бир достиженияга жетиш үчүн, мисалы орундарга жетиш үчүн болсо, спорт денеңиз жана бир аз өнүк турам десеңиз, анда 100 миң сомдон өйдө велосипед алышыңыз керек. 100 миң сомдон 200 миң сомго чейин примерно. Ошондой велосипед алсаңыз, жакшы бир ийгиликке жетсеңиз болот. Мейли. Дагы бир суроо. Кыргызстанды көргөнү пайдасы эмне? Пайдасы эл көрдүм, жер көрдүм. Анан Бул өзүңүзгө бир кандай бир уверенность, мисалы кандай бир опыт, бизнес жагынан да көп нерсе, мисалы мен ремонт жагында иштегендиктен, туризм жагында эгер келечекте иштесем, көптөгөн мен опыт алып келдим, кандай бизнесмендер кандай жумуш алып барат, тоо таштарда кандай бизнестерди кылса болот. Ошол бизнес жагынан көп мен опыт алып келдим. Туристтер менен катышып, Европа жакта кандай бизнестерди кылса болот, ал жакта эмне менен алектенишет, кандай жумуштарды аткарат, кандай акча көп тапса болот. Ошол жактар менен сүйлөшүп, алар менен көп опыт алдым да. Кыргызстанда кандай нерсени өнүктүрсө болот. Алар менен ар бир адам мисал 1 миңге караганда 2 миң жакшы иштейт, 3 миң андан да жакшы. Алар менен сүйлөшсөңүз, опыт алсаңыз, уже сизге какой-то бир жаңы идеялар пайда болот. Жаңы идеяларды алып келдим мен көптөгөн. Жөн эле путешествие эмес, бул жерде туристтер менен маектешип, сүйлөшүп, Кыргызстанда кандай бизнестерди кылса болот. Ошол жагынан опыт алып келдим. Анан азыр буюрса, кандай бир келечекте эмне кылайын деген ой пайда болду? Келечекте туризм жагынан бул современный үйлөрдү туристтерди кантип тартыш керек, эмне кылыш керек, ошол жактарын үйрөндүм да. Кудай буюрса, бир аз секрет болсун, дагы бир 3-4 жылда Кудай буюрса көрүп каласыздар. Велосипед бузулду өзү. Бузулду. Велосипед акыркы 10 күндөн кийин өтө кыйын болду. Мен бут кийимим түйүз түшүп калды бул жагычы. Контактный болгондо, анан контактный буту түшүп калды, жип менен мондай байлаганда деле кыйын болуп баскангачы. Акыркы жолу өтө кыйын болду. Өтө кыйын болуп, почти бир бут кийим түйүү жок жүрдүм да. И велосипедим бузулду ортодо. Ошол 10 күндөн кийин велосипедим скорость которбой калды. Single speed деп коет, бир скорость менен жүрдүм. Бир эле скорость менен жүрдүм. Арканкы скорость бузулуп иштебей калды. Иштен чыгып калды. Анан аны ортого койдум, өзүм настройка алып туруп, ортосуна более-менее. Алдында 3 скорость болгон, ошол 3-өн которуп келдим да, финишке жеттим ошондо. Анан мурден кызыктуу суроо да. 188 киши катышты да. Ошо 36 өлкөдөн. Анан кыргызстандыктардан бир 10 эле болду да. Анан башка чет өлкөдөн келген жарандар менен кандай сүйлөшүү болду да, мындай коммуникация кандай болду? Кызыктуу болду негизи, мен да англисче сүйлөшө албайм. Орусча алар билбейт экен. Анан биз-бизге мимикалар менен эле сүйлөшөт. Hi, this, кандайсыз? To sleep дейт. I know sleep дейм, мен уктабайын дейм. Кетик дейт экөөбүз. Кетик деп ошондой мимикалар менен сүйлөшөт. Көбүнчө могул Литвадан келген бир кыз бар экен. Ошону менен көп жүрүп калдым жолдо.
Андан кийин Индиядан келген киши бар экен. Марика. Аны менен көп жүрдүк. Кореядан келген киши бар экен. Аны менен деле көп жүрүп калдык, сүйлөшүп калдык. Ошол мимикалар менен чындап айтканда кызыктуу. Велосипед, Trinks велосипед менин велосипедим. Жөнөкөй модель. Алдыңкы амортизаторун алмаштырдым. Мурда воздушный болгон, өзүнүн Trinks, бирок ал слабый. Анан воздушный эгер жолдо бузулуп кала турган болсо, аны оңдой албайсыз, амортизатор жок болуп калат. Ошондуктан мен Сантурдун эң эле бюджетный вариантын койгом. Скорость боюнча эч нерсесин алмаштырган жокмун. Алдында 3 скорость, алдында 9 скорость. Мен аны эмне үчүн алмаштырган жокмун? Владтын биринчи велосипедин көргөм мен. Алдагы жөнөкөй болгон, алдында 3, аркасында 8, 9. Ошону менен 10-ордун тегерене келгенде ал 10-чу же 12-ордунда. 13-чү, 8-чи ордунда. Ошого ориентир алып эле мен ошо велосипед менен ат жарышкам. Велосипедке бир аз сумка алдым мен. Кээ бир сумкалар менде бар болчу. Аркасына кое турган сумканы сатып алдым. Анан бир лежак алдым. Болду, калганы өзүнө бар болчу. Минимальный где-то бир 10 000 сомго тегерегинде алдым сумканы. Ошол бак нерсе. Сумка, лежак. Рахмат. Сизге да рахмат.